Кутмандуу кеч. Салам алейкум, урматтуу достор. Бүгүн дагы бир бала боюнча, үй бүлө боюнча жакшы бир сабагыбыз болот. Бүгүнкү темабыз 4-7 жаш арасындагы балдардын психологиясынын калыптанышы, мүнөзүнүн калыптанышы жана ар кандай жүздөшкөн, мындай айтканда, маселелер менен кандай маселени чечет, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Мурунку сабакта 3-4 жаштагы балдар жөнүндө айтып бергем. Азыр болсо буюрса балабыз 4-5ке чыгып калды. Мындай айтканда бир балабыз дейли. Ошо бала кандай болот, эмне болот, ошол учурларда эгерде 3-4 жашта бала акырындан сүйлөп, көп нерсени акырындан жоопкерчиликке ала баштайт. Негизинен ислам аалымдары баланын ислам тарбиясында эң маанилүү, эң биринчи эле баланы тарбиялап атканда ошо 4 жашынан баштап эмнени үйрөтүшүбүз керек дегенде эң биринчи эле берешендик. Берешендик бул эң чоң бир өзгөчөлүк да, бул EQ менен караганда дагы, адамдык сапаттарына да караганда эң маанилүү нерсе бул адамдын берешен болушу жана жарабакер болушу. Азыркы учурдагы биздин жашообуздагы балким эң сейрек кездешүү адамдардын бир өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү. Анан баланы кантип биз берешен кылып үйрөтөбүз? Же болсо бул тубаса болобу, же кандан келеби, кандай кылышыбыз керек деген суроолор да. Негизинен балдарды эгерде үйдө ата эне, бир туугандар, балдар бүт баары бири менен бөлүшүп, дасторкондо отурганда улуу киши тамакты биринчи баштап, андан кийинкилер даам остийсе, бала ар бир кыймыл аракетти үйрөнөт, көрөт, ошону кайталайт да. Мурунку жана сабагыбызда мен силерге бир мисал айтпадым беле, бир атасы дагы энеси дудук болгон бир үй бүлөдө бир кулагы уккан татынакай бир бала төрөлөт да. Бирок ошол экөө тең дудук болгондуктан кантип балдарыбызды, кантип балабызды сүйлөгөндү үйрөтөбүз деп ойлоп атып, анан телевизорду күйгүзүп коюшат да. Телевизорду бала 1 жашынан баштап көрө баштайт, бирок 2,5 жашка чейин такыр сүйлөбөйт, 3 жашка сүйлөбөйт. Билесиңер, бала 1,5-2 жаштан акырын сүйлөй баштайт. Анан акырын келип байкашса, ата энеси кандай ишараттар менен сүйлөшкөн болсо, бала так ошону кылып аткан болот да. Эмнеге дегенде, анткени телевизордо эч кандай бир сезим менен байланыштуу баарлашуу болбогондуктан, ата энесинин ортосундагы бири-бирине ишараттарды бала үйрөнгөн. Бала ошол төрөлгөндөн баштап өзгөчө 4-5 жашына чейин баардык нерсени туурайт, кайталап үйрөнөт. Эгерде ата энеси беришин балалуу болгусу келсе, жарабакер болгусу, балалуу болгусу келсе, сөзсүз түрдө ар нерсени адилеттүү карап бөлүшкөнгө аракет кылыш керек. Мисалы, эгерде бир банан, үйгө бир банан алган болсоңор, ошону дагы бөлүп, тең бөлүп туруп, үйдөгүлөрдүн баарына ооз тийгизип атса, бала ошону көрөт дагы. Демек, биз сөзсүз түрдө баардык нерсе менен бөлүшүшүбүз керек экен деген түшүнүк балага калыптанат. Жарабакерлик жана берешендик бул адамды адам кылган касиеттердин бирөөсү. Азыркы изилдөөлөрдүн, акыркы изилдөөлөрүндө жаныбарлар менен адамдардын айырмасы эмне деп изилдеп көрүшкөн экен да. Мурун айтышчу акыл деп, бирок азыр акыл эмес экен да. Анткени алар да баарлашат, алар да сүйлөшөт. Алар дагы, мисалы, арууларды айтканда, аруулар дагы 8 километрге чейин учуп чыгышат дагы. Анан келатканда бир кичинекей аруу үчүн элестетсеңиздер, 8 километр бул өтө эле узак бир алыстык. Келатканда балким ошо шамал, кайсы бир жерде суу бар, анан ошонун баарын жолуккан арууга айтып берет. Канча бир бияка учасың, тияга учасың, андан кийин ошол жерде экспортсептин гүлдөп турган нектарлары, ширелери бар деп айтып берет. Бирок эң чоң өзгөчөлүк эмне экен дегенде, ошол алып келаткан балды, нектарды келаткан арууга бербейт экен да. Бирок мисалы карышкыр, башкалар болсо дагы жаныбарлар өзүнүн баласына, өзүнүн үй бүлөсүнө дейт дагы башкаларга бербейт экен. Эң чоң өзгөчөлүк жаныбар менен адамдын айырмасы ушу берешендикте. Катуураак сүйлөгөнгө аракет кылам, урматтуу эжелер. Атайын бүгүн наушникти тактым.
так эле угулуп атабы, жакшы эле баарыңар бир жакшы угулуп аткан болсо бир лайк коюп коелучу, бир же болбосо бир белги көрсөтсөңүздөр. Же болбосо дагы катуураак сүйлөйм. Бүгүн Кудай буйрса 4-5 жана 6-7 жаштагы балдар арасындагы өзгөчөлүктөрдү, психологиялык өсүшү жана мүнөзүнүн калыптанышы жана ошол эле кезде ар кандай маселелер боюнча сүйлөшөбүз. Жана ошол эле кезде мурунку жумада бир жумадан бери мага бир суроо жазган эжелерибиз бар болчу. Ошол суроо жазгандарга ошол суроолоруна жооп беребиз. Буйрса 4-5 жаштагы бала эмнени карайт? Кандай бир өзгөчөлүккө ээ болот? Биринчи эле бул 3-4 жашта мен өзүмдүн жүрүм турумума жооп бере аламбы деген өзүнө суроо берип, жүрүм турумуна ата эне колдоо берип туруш керек да. Колдоо көз менен болуш керек. Биз мурунку 1-2-3 жаштагы балдарга атанын, эненин сен азаматсың, сен кылып атканың аябай сонун деп колдоо көрсөтүп, көз карашы менен колдоп турганыбыз балага дем күч берет. Дем күч берет дегенде иммунитети да күчтөнөт, бала өзүнө да ыраазы болот, ар бир кыймыл аракетти. Эгерде ошол кыймыл аракеттен өзү ыраазы болсо, ата энеси ыраазы болсо, андан бир кубанычтуу бир сезим алган болсо, бала ошол адатты, кыймыл аракетти адат кылып алат. Кыймыл аракети адатка айланат дагы, ошол адат акырында мүнөзгө айлана баштайт. Кайра айтып атам. Эгерде жакшы бир кыймыл аракет, кандайдыр бир жакшы бир тыкан же таза, же колун жакшы жууган болсо, ай балам азаматсың, кана көрдүңбү, таза болгон кандай жакшы, колуңду жакшы жуудун бүгүн деп айтканыбыз, тастыктаганыбыз, кайра 2-3 жолу, балким 5 жолу айтканыбыз, балага ошол өзүнө да ыраазы болот, кылган ишине да ыраазы болот. Ошол эле кезде ата энеме да жакты деп ошону адатка айланат дагы, ошого мүнөзүнө калыптана баштайт, тазалыкка өзүн алып бара баштайт. Түшүнүп атасыңар, Эгерде ата энеси колдобогон нерсе болсо, бала ошондон арылганга аракет кылат. Бирок ошол эле кезде биз сен жамансың, сен жакшысың эмес, сен тили менен эмес, балам, билбейм, мисалы идиш аякты таза жуушуң керек. Эгерде мисалы 6-7 жаштагы балдар, кыздар болсо, ошондой айтышыбыз керек. Же болсо мисалы 4-5 жаштагы балалар эмне кыла алат? Өзүнүн төшөгүн акырын жыйнаганды үйрөнө баштайт. Идиш аяктарды же оюнчуктарын ордуна койгонду үйрөнө баштайт. Ошол оюнчуктардын ордуна койгондо кандай сонун көрдүңбү? Тазалаганың абдан жакшы болду. Үйдө таза болуп калды, үйүбүздө тыкан болуп калды. Конок келсе дагы аябай сүйүнөт. Чоң атаң, чоң энең келсе дагы, атаң келсе дагы, апаң, мен аябай ыраазы болдум. Бүгүн сен тазалаганың аябай мага жакты. Көрдүңөр, кыймыл аракетти биз колдоп атабыз. Ошондо бала ошол кылган иши адатка айланат дагы, ошондон ыраазы боло баштайт. А эгерде биз бала бир иш кылганда эле менин кызым молодец, менин балам молодец деп эле эгерде жеке адамдык мүнөзгө кыла берсек, бала ката кылып атса дагы, чала жасаса дагы, ата эне мен ошол сөздү угам деп, балким чала жасап коюшу мүмкүн. Ошондуктан ар дайым 4-5 жашта, 1-2 жаш башка, 1-2 жашта кичине кыймыл аракетте азаматсың деп атсак, 4-5-3төн баштап ар бир кыймыл аракетиндеги жасаган ишин жакшы экенин көрсөтө баштайбыз. Сенин кылган ишиң абдан сонун болду. Жакшы жасадың. Сүрөттү, ручканы жакшы кармап атасың. Колуң эптүү экен. Жакшы кылып атасың. 4-5 жашта балким силерге пияз ачып берет, же картошка ачып берет, же болсо билбейм, холодильниктен муну алып берчи, тигини алып берчи десеңер, ошо жардамдашат да. Кыз болобу, эркек болобу айырмасы жок. Ошол учурда менин жардамчы кызым мага ар дайым жардам берип турат деп, ошо кылган ишин колдоп турсак, бала да кыз өзүнө болгон ишеними, кыймыл аракетинен ыраазы болуп, мүнөзүнө айлана баштайт. Мүнөз деген характер. Мындай айтканда, орусча айтканда,
Biz balanın karakterinin gelip kalıptanışına, münözünün güçlü oluşuna yardım berip atабыз. Men göz karandı bolboy özüm çeçe alamınbı деген суроону көбүрөөк берет. Мен өзüm чече аламбы? Менин оюмду угабы? Мен айтып алсам азыр мен айткан оюмду балдар 4-5 жаштарда өзгөчө жана почемучка учуру анан баардык нерсени быдылдап эле айткысы келе берет, сүйлөгүсү келе берет. Мен айтсам болобу дей берет. Ошондо биз балким өтө бир маанилүү маселе ишти кылып аткан болсок же телефонду күтүп аткан болсок дагы урматтуу ата энелер сөз түрдө жумушубузду кичине кое туруп балабыздын же кызыбыздын оюн уга билишибиз керек. Эгерде баланын ою ошол учурда айтып, оюн айткан учурда бул мындай элестетиңиздер аң сезим жана бул көдөн ачык турган кезде бала ойлонуп, мен ушинтип чечтим, мен түшүндүм деген нерселер баланын мүнөзүнүн калыптанып атат деген нерсе көрсөткүчү. Ошондуктан 4-5 жашта мен өзүмдүн границаларым, мен орусча айтып атам, мындай ар бир адамдын өзүнүн чеги болуш керек. Мындай айткан чеги дегенде өзгөчө 4-5 жашында балдар бул менин оюнчугум, бул менин стаканым, бул менин кашыгым деп өзгөчө бир туугандар менен урушушу мүмкүн. Бул меники дейт да. Менин шкафым дейт, бул менин оюнчугум, бул менин кийимим деген учурларда туура түшүнүү менен кабыл алышыңыздар керек. Эгерде ошол учурда меники деп аткан кезде бул сеники эмес, бул баарыбыздыкы деп, эгерде улуу эжелери же атасы же энеси андай айтпай, ооба балам бул сеники, ошондуктан билбем шкафыңда тыкаан кара, бул сенин керебетиң, ошо керебетти таза кармашың керек, тырмакты убагында алыш керек, жуунуш керек деп 4-5 жаштагы бала же кыз акырындан өзүнүн гигиенасына, өзүнүн денесин тааный баштайт. Уялуу сезими жана өзүнүн денесин таанып, ар бир мүчөсүн таанып биле баштаган учур. Өзгөчө жыныстык, сексуальный воспитание, жыныстык тарбияда өтө маанилүү учур. Эгерде силер 2 жашта, 1 жашта бала чуркап келип өбүп аткан болсоңор, 4-5 жаштагы бала мен чуркап келеминби, же келбеймин, барамын, барбаймбы, же болбосо муну менен бетим тозушум керекпи, же тозбошум керекпи деп ойлонуп аткан учуру көбүрөөк болот. Анткени өзүнүн границаларын белгилейт. Ойноп атканда дагы, достору менен көчөдө ойноп атканда дагы бул меники, менин атам мындай, менин апам мындай деп мактанууну, шыктанууну жана өзүнө таандык болгон нерселерин баарын айткысы келет. Ошол учурда биз эмне кылышыбыз керек? Ошого уруксаат беришибиз керек. Бала өзүнүн ою, пикирин айтканды ээн эркин сезиш керек. Биз, мисалы, азыркы учурда дасыккан адам, же болбосо орусча айтканда самодостаточный человек деп, мисалы, бир адамды калыптанып, мындай айтканда жоопкерчиликтүү чоң адамды күчтүү, өзүнүн оюна так, сөзү, оозунда сөзү бар, ишенимдүү жана баардык өзгөчөлүктөрү менен так болгон адамды биз самодостаточный же болбосо дасыккан адам деп айтабыз. Ошо дасыккан адам болуш үчүн ар бир адамдын ою болуш керек, ар бир адамдын өзүнүн укугу болуш керек. Ошол 4-5 жашта, мисалы биз азыр айтып атпайбызбы, эмнеге аялдардын укуктары, балдардын укуктары, карылардын укуктары тепселип атат, эмнеге билинбей атат? Анткени ошо 4-5 жашында баланын өзүнүн ою жана өзүнүн денесине жана өзүнүн оокатына, мындай айтканда кийим кечек оюнчуктарына биз сый урмат менен мамиле кылбагандыгыбыздан бала мени каалаган өбө берет, каалаган кайсы жеримен кармаса кармай берет. Менин оюнчугумду алса ала берсин, менин кийимдеримди баары тең ким тепселеп атабы, ойноп атабы, чачып атабы, баарын эмне кылсы келсе кыла берсин. Жана ошондой эле башка нерселер баланын өзүнө болгон сый, урматын жана эркин мындай айтканда артка тартат. Бала күчтүү жана оюн так айтканды билген бир эрктүү жигит же болбосо эрктүү бир кыздын калыптанышып чоңоюшун каалап атсак, 4-5 жашта бала акырындан оюн айтып атканда, кызым айтып атат, келе угалчы деп туруп, кызымды угалчы, ана баламды угалчы деп сөз түрдө оюн угушубуз керек. Сөзсүз түрдө. Урматтуу жеңелер, өзгөчө биякта азыр мени угуп аткан жеңелерге сунушум, кайра ушуну айтам, сөз түрдө жумада 1 же 2 жолу үй бүлөлүк чогулуштарыңар болсун. Консилиум дейсиңер, чогулуш дейсиңерби,
машвара дейсиңер, кандай ат койсоңор кое бергиле, бирок сөзсүз түрдө үй бүлөдө кеңешип чогуу баарыңар чеччү учур болуш керек. Ал ошо үй бүлөлүк чогулушта эмнени сүйлөшүшүңөр мүмкүн да. Аякта балдарыңардын баары отурса дагы жакшыраак. 4-5 жаштан өйдөкү балдарыңар отуруп, мисалы бу жумада келгиле биз эс алганы тоого барып келебиз. Бул мисалы жайкы кийимдерден шапка мага керек, тиги керек дегенде ошону алалы, муну алалы, же болбосо өтө бир зарыл болбосо кийинке чейин чыдай туралы деп бири-бирибизге ачык, айкын сүйлөгөндү билишибиз керек. Эгерде биз ошол өзүбүздүн оюбузду мага көп азыр жеңелерди азыр суроо жагына да өтөбүз. Көптөгөн жеңелер, эжелер кайрылып атышат. Жолдошум мени менен кеңешпейт, менин оюмду укпайт. Мага караганда кайнэжемдер менен, өзүнүн апасы менен кеңешет, анан эң акыркы мен угам деп жазган бир эже бар да. Мисалы себеби эмнеден? Эмне үчүн биздин оюбузду, биздин бар экенибизди эч ким укпайлы? Анткени анан биз ошо кыймыл аракетибиз менен балдарыбызга дагы ошону берип коебуз. Ошондуктан эгерде балдарыбыздын оюн уксак, эгерде биз өзүбүздүн оюбузду айтканды так билсек, Кудай буйрса мында айтуу учурунда сен туура эмес сүйлөп атасың. Антип сүйлөбөйт да, антип оюн айтпайт деп сынды көп айтпаш керек. Бала ката кылып туура сүйлөгөндү үйрөнөт. Өзүнүн оюн айтканга аракет кылат. Ошондуктан бири-бирибиздин катабызды эмес, бири-бирибиздин аракет кылышыбызды, бири-бирибизди шыктандырып турушубуз керек. Бул жаш болобу, келинчегибиз болобу, жолдошубуз болобу, балдарыбыз болобу, айырмасы жок. Сөз түрдө ката кылабыз. Баарыбыз чоң кишилер да ката кылып алат. Орусча сүйлөгөндө эмес, кыргызча сүйлөп атканда да ката кылабыз толтура. Ошондуктан келиңиздер бири-бирибизди шыктандырып, үй бүлөлүк жанагыдай чогулуштарды жок дегенде жумасына бир жолу. Колуңуздардан келсе жума күнү мисалы эң жакшы үй бүлөлүк бир тамагыңарды жасасаңыздар, тамак колдон келсе конок чакырсаңыздар, балдар көбүрөөк социализацияга, элге аралаш керек. 4-5 жашта балдардын көбү бала бакчага бара баштайт. Ар кандай бир маселелер менен жүздөшөт. Урушушат, кээде оюнчуктарын алдырышат, кээде түртүшөт, кээде урушушат. Ошол учурларда биз мурунку сабакта айткандагыдай эле биз биринчи өзүбүз таңгылоо менен сениге бирөө түртүүдү, ким? Тетиги байкы балабы, же болбосо сен оюнчугуңду алып алды деген ойдо эмес, балдардын кайсы мотивде, эмне болуп ойноп атышып, кандай жыгылды, эмне болду, дароо эле балдарга болушуу максатында териштире берген туура эмес. Кайра айтып атам. Эгерде кандайдыр бир балаңарда, кызыңарда маселе болгон болсо, бирөөнү жазалаш үчүн, териштириш үчүн, же болбосо өзүңөрдүн оюңарды таңылаш үчүн, же болбосо кандайдыр бир нерсе менен балага болушуп, баланын маселесин дароо эле өзүңөр чечкениңер, бул туура эмес. Анткени баланын ою ал учурда дагы угулбай калган болот да. Балким балаңар силерден корккондугунан дагы калп айтканга өзүн мажбур сезип калат. 4-5 жашта негизи балдарды жазалоо деген нерсе туура эмес. Ошондуктан жазасыз тарбия деген биз позитивдүү ата эне тарбиялоочу сабактардын негизги маңызынын бирөөсү эмнеде? Биз балдарды зордук зомбулуктан, сабоодон, уруштан, согуштан алысыраак болуп, күчтүү балдарды, кыздарды тарбиялайлы деген максатта ошол сабактарды өтүп атабыз. Ошондуктан урматтуу эжелер, байкелер, согуу менен уруштар болот. Сабагыңды убагында жаса, эртерээк тур, эртерээк жаткыла, телефонду кечке көрө берген болбойт, өзүңө зыян, көзүңө зыян деп кичине мындай катуураак сүйлөгөн, урушкан болот. Бирок жеке сен келесиосуң деп туруп урушуу эмес. Же болбосо адамдын жеке кандай бир аброюна шек келтирүү менен урушуу эмес. Же болбосо сен адам болбойсуң деген мүнөздө адамдын жеке аброюн түшүрүү менен урушуу дагы болбойт. Анын ордуна кандай болот? Балам, сен алдыгыны билбейм, таза кийимиң менен сыртка чыркап ойногонуң туура эмес. Кел, азыр үйдөгү кийимиңди кийесиң, алмаштырасың, андан кийин ойнойсуң. Келгиле, бул кийимди дагы барктайлы деп биз баланы барктаганды үйрөтүп атабыз. Таза кийим менен дароо эле чуркап ойногон туура эмес экенин, кыймыл аракетти сынга алып атабыз дагы, оңдогонго аракет кылып атабыз. Ошондуктан 4-5 жашта бала
кээде 3 жаштан башталат, өзүнүн границаларын биле баштайт. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, каалаганыбыздай баланы жулкуп улкуп, колунан кармап эле сен тияка отур, бияка отур деп баланы башкаруу эмес, 4-5 жаштан кийин баланын оюн, баланыкка мындай эркин кое бергенге аракет кылабыз. Бала 4-5 жаштан кийин жоопкерчилик алчу учуру. Ар бир өзүнүн кыймыл аракетине, ар бир өзүнүн сүйлөгөнүнө, ар бир өзүнүн оюнчугуна, денесине жоопкерчилик алууга биз көбүрөөк мүмкүнчүлүк беришибиз керек же мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Биз бардык нерсенин баарын эле мен апасымын, мен атасымын, мен кылышым керек деп эле бардык нерсенин баарын өзүбүз жоопкерчилик алып эле башкара берген баланын эртеңки күнү эрксиз жана өзүнүн ою же өзүнө болгон ишеними төмөн болуп калышы мүмкүн. Өзүнүн оюн айтып, эгерде өзүнүн оюн айтып кандайдыр бир ката кылып алышы да мүмкүн. Же кылган иши мактоого арзыбай да калышы мүмкүн. Ошондуктан биз баланын ката кылып на пробах ошибках дейбиз го, на пробах ошибках, мындай айтканда, давай попробуем деген сөздү ата-эне 4-5 жаштагы баласына жана 18-20 жаш, 30 жашка чейин уланчу сөз. Давай попробуем деген. Кел мындай аракет кылып көрөбүз. Билесиң, мен болсо мындай кылып көрмөкмүн. Мисалы жанагындай азыр леголорду чогултуп атышат, же болсо оюнчук ойноп атышат. Балдарыбыз менен чогуу отуруп ойноп, бала бир нерсе кылып аткандан кийин эгер бир нерсе кыла албай атса, же болсо пазл чогулта албай атса, мону карап көрчү. Ушул балким болот деп, мындай жол көрсөтүшүбүз керек. Биз алардын ордуна ала калып туруп коюш эмес. Биздин 4-5 жаштан кийин өзгөчө балага мындай айтканда жандоочу, жанында турушубуз керек. Биз алардын ордуна кылуу эмес. Эгерде сөз түрдө өзүнө зыян алып келиши мүмкүн болгон жерлерде биз дароо токтотушубуз керек жана зыяндуу нерселерди алдын ала түшүндүрүшүбүз керек. Мисалы ширеңкеге окшогон, же болсо отко окшогон нерселерден, же болсо бычакты көтөргүсү келген балдарга акырындан түшүндүрө башташыбыз керек. Анткени бала ошол учурда ар кайсы нерсенин баарын экспериментатор болот. 4-5 жаштабыз. Бардык нерсенин баарын карайт. Кылган ишиң абдан тыккан, эгерде кичинекей бир нерселерди кылып атса, аябай жакшы дейбиз. Эгерде мүмкүнчүлүк берилбей калса, өзүн күнөөлүү сезип калышы мүмкүн. Эгерде мисалы биз балаңар бирдеме кылам деп атканда кылдырбай койсок, бул баланын өзүн күнөөлүү сезет, ишеними азая баштайт, басаңдайт, анан эң негизгиси эрксиз боло баштайт. Ошондуктан 4-5 жаштагы балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк беребиз. Балдарым таттууларды көп жешет, кантип калтырсам болот дейт. Таттуу жеш боюнча жана ошол эле кезде аппетитти, мисалы 4-5 жаштагы балдардын артынан чуркаган көп апалар бар да, балам тамак жебей атат, эмне кылышым керек, тамак же десем жебей атат деп, өзгөчө кичинекей балдарда тамак жебейген учурлар бар. Же болсо өтө көп таттуу жеген учурлар бар да. Урматтуу эжелер, апалар, аталар, биринчиден азыркы учурдагы бүт чыгып аткан таттуу суусундуктар, бал муздактар жана таттуулардын баарында усилитель вкуса деген нерсе бар. Усилитель вкуса деген сөз нерсе бул мындай айтканда табигый нерседен дагы өтө даамдуу кылыш үчүн атайын кошулган ингредиент. Мисалы биздин тилибиз, Алла Таала жараткан тил, ачууну, таттууну, кычкылды белгилүү тузду, белгилүү жерлери менен даамдайт да. Эгерде биз жанагындай баланын усилитель вкуса менен, мисалы кукуруза, кириешки, конфеттердин түрлөрү, эгерде ошол конфетти жегенде бала таттууну, өтө бир таттууну даамдап алат дагы ошол таттууну эңсейт. Билесиңер, эң чоң опиум бар го, наркотик. Андан да 5 эсе күчтүү болуп, привыкание, мындай айтканда, адамдар тез көнчү нерсе бул шекер экен. Наркотиктен да 5 эсе күчтүү болгон нерсе бул таттуу, шекер. Ошондуктан, эгерде биз балдарыбыздын көңүлүн алыш үчүн,
кайра эле конфеттерди бере берсек, эгерде суусундуктарды бере берсек, биринчиден табити, аппетити кетет. Биринчиден бала көп нерсени өзгөчө таттуу жегенден кийин жөнөкөй тамактын даамын сезбей калат, ошон үчүн жегиси келбейт. Анткени рахат ала албайт. Бала жөн эле тамак жебейт. Мисалы биз чоңдор саат 12-де, билбейм, кислотно-щелочной балансыбыз ойной баштайт дагы, тамак жешибиз керек деп эле барып жейбиз да. Бирок балдар ачка болгондо гана жейт. Балдарды ачка болуп чуркап ачка болгондо жешет, анан даамын сезип рахат алгысы келет. Ошондуктан эгерде биз жанагындай таттуу усилитель вкусасы көп болгон ар кандай азыктарды көп бере берсек, биринчиден привыкание болот, көнүмүш адаттары күчтүү болот. Андан кийин табити да кетет, тиштери дагы чирийт, жана ашказан жана башка органдары дагы зыян алып келиши мүмкүн. Ошондуктан эгерде биз таттуу жана башка нерселерди ченеми менен бергенге аракет кылсак өтө жакшы болот. Муну кантип үйрөтөбүз? 4-5 жаштагы өзгөчө балдарыбызды акырындан кичинекей чагынан баштап биз балдарыбызга бардык нерсени ченеми менен аз-аздан бергенге аракет кылсак. Өзгөчө азыркы учурдагы ата-энелер 90-жылдын ата-энелери деп коюшат, же болбосо 80-жылда төрөлүп, андан кийин 90-жылдарда кичине жокчулукту шоколад менен мороженого тойбой кылган ата-энелер, өзгөчө биз балдарыбызга, билбейм, өтө көп, мисалы, бир банандан алып келбейбиз, 2-3 килограммда банан алып келип коюп коебуз да, дасторкондо тура берсин дейбиз. Балдарыбыз аша чаап өтө көп суусундук, ар кандай мороженый нерселерди 2-ден 3-төн, же болбосо конфет, шоколаддарды көп-көптөн жедирткенге аракет кылабыз. Мындай айтканда өзүбүз көндүртүп атабыз да. Андан кийин кантип андан арылтабыз деген суроо да. Негизинен биз балдарга ар дайым тарбиялап атканда альтернатива сунушташыбыз керек. Мисалы, эгерде колунда конфетти туруп, эми колуна бербей туруп эле, балага эгерде конфет сурап аткан болсо, балам, кел конфеттин ордуна алма деп туруп, алманы сунуштагандай болот да. Мисалы, бул болбойт деп атсаңар, бул болот деш керек ар дайым. Жашоодо, менеджментте, бардык нерседе мындай адамдарды бул болбойт, тиги болбойт, бул болбойт деп эле бардык нерсенин баарын тең эле жокко чыгарып эмес, биз ар дайым бул болбойт деп атсак, бул болот деп туруп, чечүү жолун ар дайым балдарга көрсөтүшүбүз керек. Ошондо балдарыбыз дагы жашоодо кандай бир маселе менен жүздөшкөндө альтернатива издегенди үйрөнүшөт. Эгерде бул болбосо, анда кайсыл болот деп изденет. Балдар жанакындай өзгөчө игровой терапия деп коет. Балдарды оюн аркылуу 4-5 жаштагы балдарды сөз менен тарбиялайм деген кичине ката. Биз балдарды тарбиялоо эмес, биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек да. Кыймыл аракетибиз, баскан турганыбыз, жүрүм турумубуздун баары балдарга, мындай айтканда, үлгүлүү болушубуз керек да. Ошондо балдар биздин кыймыл аракетибизди көчүрүшөт. Эгерде чоң атасы мурдун кармаган болсо, же болбосо атасы мурдун кармаган болсо, бала дагы ошону кайталап чоңоет. Эгерде тамак ичип атып туруп деп аткан болсо, үйдө балдар дагы ошонто баштайт. Же болбосо чүчкүрүп, же болбосо ошого окшогон нерселер боло баштайт да. Түшүнүктүү эле болуп атабы, урматтуу угуучулар, урматтуу достор. 4-5 жаштан азыр буюрса акырындан келип атабыз. 4-5 жашта азыркы учурда биз телефон дүйнөсүнө балдарды тааныштырып атабыз. Өзгөчө 3 жаштан баштап балдардын баары тең эле телефон алып атышат. Анан тилекке каршы кээ бир ата-энелер балдардын кичинекей чагына карабастан садикке баргандан баштап эле балким кээ бирөө телефон алып берип атышат да. Ошо телефон алып берүү, урматтуу эжелер, байкелер, кичине ката. Бул бир эже сурап атат да. 8 жаштагы балам күндө акча сурайт, күндө берейм, кантип калтырса болот дейт да. Кантип ошол кечке эле акча сурай берет дейт. Биздеги эң чоң ката ошо балдарыбызга мындай айтканда, кээ бир апалар балким эртеден кечке чейин жумушта, аталар жумушта, анан балдарыбыз келип туруп бизге эркелеп кучактаганда балким ошол чарчап аткандыгыбыздан, же болбосо ошол өзүбүздүн кандайдыр бир башка бир маанайыбыз
жакшы болбой тургандыктан балдарыбыздын сураганын дароо бергенге аракет кылабыз да. Балким акча менен, балким телефон менен балам барып ошондон рахат алсын деп дагы өзүбүздүн мындай сокур сезимибиз менен, подсознаниябыз менен балдарыбызга көңүл көп убакыт бере албагандыктан ошо телефон берип көңүлүн алганга аракет кылабыз. Ошол эң туура эмес нерселерден, урматтуу эжелер, байкелер. Анткени биз телефон берүү менен өзгөчө 4-3 жаштагы, 2 жаштагы балдарыбызды, кыздарыбызды, эми бул тастыкталган нерсе. Бул көптөгөн изилдөөлөр болду бул боюнча. Биринчиден 4 ушу кичинекей балдар бир 10 жашка чейин аң сезими, мисалы бул телефондогу кинолор, мультфильмдер, оюндун баары тең виртуалдуу деп кабыл алабыз, туурабы? Бул жасалма. Чыныгы жашоо башка, бул кино, мультфильм жана оюндун баары тең бул жасалма деп биз билебиз, виртуалдуу деп билебиз. Бирок балдардын мээси муну виртуалдуу деп билбейт. Муну чынында, мындай айтканда, реалдуу деп билет. Ошо реалдуу деп билгендиктен, мисалы жанакындай агрессивдүү мультфильмдер, агрессивдүү өлүм, калым, кан чачыраган жана башка сюжеттери болгон оюндар дагы азыр тилекке каршы кичинекей бир, билбейм, жана тоок ыргытып, тооктун башы жарылып кетип, канаттары учкан, ал азыр мурун агрессивный оюндачы элек, азыр такыр эле андан дагы өтүп кетишти. Анткени азыр жана бычак менен басып баратып, Free Fire жана башка оюндарды азыр ошо 4-5 жаштагы балдар да ойной башташты. Бул балдардын калыптанышына өтө бир зыян берет. Өзгөчө азыркы жайык учурунда, каникул учурунда айыл лагерлерине жөнөтсөңөр сонун болмок да, балдарыңарды, кыздарыңарды. Өзгөчө таза абага, табигатка, тоого, ташка, жылкыга, азыр мына кымыз лечение дегендер, кымыз, жайлоо дегендердин баары сонун учуру да азырчы. Колуңардан келишинче, шарт ар кимдики ар кандай, эч кимге эч кандай таң болбойм, бирок балдардын, кыздарыбыздын табигатка жакын болуп, жан жаныбарларга жакын болуп тарбияланышы балдардын аң сезиминин жана мүнөзүнүн калыптанышына өтө бир жакшы таасир бермек да. Андан тышкары силердин дагы, үй бүлөңүздөрдүн дагы адам катары бир ресурс алышыңар керек, энергия алып турушуңар керек. Бир эже сурап атат да, жолдошум менен балама кантип баланста көңүл буруум керек деп атат. Ал эжем мындай түшүнүп атат да, мисалы көп тилекке каршы бир Мамбет Асан устазды билесиңер барыңыздар. Бир жолу Мамбет Асан устаз менен сүйлөшүп отурганда мындай бир мага жакшы бир сөз айтты да. Өзү дагы ал ошол Аляксарда психология жаатында окуган экен, Мамбет Асан устаз. Нарын областынын казысы. Ар бир адам биз жетилет деп ойлойбуз го, мисалы 10 жашында, 12 жашында жетилет деп ойлойбуз. Кээ бир адамдар тилекке каршы 18-inde да жетилбейт экен, кээ бирөө 20-сында да жетилбейт экен, кээ бирөө 30-unda да жетилбейт экен, кээ бирөө 40 жашында да жетилбейт экен. Кээ бирөөнүн жетилиши тилекке каршы убакыт алат экен да, өтө көп. Бул адамдардын жетилбешинин себептери эмнеде деп бир изилдеп көрдүм да. Биринчиден, ата-энеси жанакындай туура мамиле кылбаса, ошонун баары мурунку айткандагыдай мындай бош кала берет. Мындай айтканда кичинекей бир дефициттер көбөйөт да, аягында жарым жартылай бир адам болуп калат, жарым жартылай бир эркек болуп калат, же жарым жартылай бир эне болуп калат. Тилекке каршы эмоционалдык байланыш эне менен баланын ортосунда 4 жашка чейин чогуу жатып, чогуу ойношуп, чогуу күлүп, энеси менен баласы ачык айкын сүйлөшүп, баарлашуу болбосо, тилекке каршы эмоционалдык байланыш ортосунда үзгүлтүккө урап, бала сырттан издей баштайт ошол көңүлдү. Досторунда издей баштайт, бала бакчада издей баштайт, агрессияда издей баштайт, телефонду издей баштайт, мультфильмди издей баштайт. Анткени ата-энеси ошол балага кызык болгон нерселерди билбегендиктен жана бербегендиктен болот. Ошондуктан биз эгерде балдарыбыз канча жашта болушу айырмасы жок, бирок ошол балдарыбыздын муктаждыктарын, талаптарын билебизби деген суроо. Мультфильм, акча, телефондон тышкары. Алты жети жаштагы кружокторго ментальный арифметика берсе болобу? Урматтуу, мен момундай бир нерсеге ишенем. Өзүм дагы этнопедагогикада кызыгам.
жана калыптанышына. Эң жакшы пайдалуу нерсе, мен сиздерге сунуштап атпайм, айыл тарбиясы, тоо, таш, жайлоо. Экинчиси, алтын балалыгын жашаткыла. Бала көбүрөөк ойносун. Баланы 6-7 жашта английский менен, ментальный арифметика менен, билбем, тамгаларды жаттатуу менен, жана башка нерселердин баарын кылдыруу менен биз балдардын балалыгын урдап атабыз. Балдарды келгиле балалыгын урдабай, балалыгын жашатканга аракет кылабыз. 4-5 жаш алтындай жаш. Бул жаш кайра келбейт. Баланын ошо калыптанып, мүнөзүнүн калыптанып аткан учуру. Баланын калыптанып аткан учурунда эгерде биз ошого окшогон туура эмес нерселерди, ар кайсы билбем азыркы мода болуп аткан коммерциялык максаттагы, мен оюмча ошо коммерциялык максатта деп түшүнөм. Ар бир мектеп, ар бир бала бакча ар кандай нерселерди сунуштап атат. Эми бул канчалык бир пайдалуу экенин мен биле албайм. Бирок ушул пайдалуу деп тастыкталган нерсени да көргөн эмесмин да. Кызым 4-5 жашта чакырсам да укпайт, угуп туруп карабай коет дейт. Биринчиден ошо 4-5 жашта кайра эле айтып атпайбыз. Балдар өзүнүн денесин тааный баштайт, өзүн сыйлаткысы келет. Өзүнүн кызым деп жакшы бир мүнөздө, жакшы бир кайрылганды каалайт. Мисалы, Серге деген сырттагы бир адам келип туруп, "Эй, уй" десе, не дейсиңер? Укпамыш болуңар келет. Анткени деген мени сыйлабаган адамга эмнеге мен алек бермей келем дейт. Ошондуктан эмоционалдык байланыш кайра эле сый, ызаат кылгыла, ызаат көрсөткүлө. Чоң баладай, чоң адамдай сүйлөшө башташыбыз керек. 4-5 келгенден кийин биздин коомчулугубузда эң чоң каталардын бирөөсү, урматтуу бир туугандар, бул биз баланы өзүңөрдүн приватизация кылып алган, кызыл китеп чыгарып алгандайгыдай көрөбүз да баарыбыз тең. Биринчиден Аллахтан аманат баланын баары. Аялыбыз дагы, күйөөбүз дагы, билбейм, баары тең аманат. Ошондуктан сеники, меники деген нерсе жок. Балага чоң адамдай мамиле кылышыбыз керек. Мисалы, бул эми дүйнө жүзүндөгү ийгиликке жеткен көп өлкөлөрдүн, өзгөчө Финляндиянын жана башка өлкөлөрдүкүнө карасаңыздар, инвалид балдар менен жөнөкөй балдар бир мектепке же болбосо бир садикке барышат. Азыркы мисалы ушул жакта мени карап тургандардын канчоңор ДЦП же болбосо Дауна же жанакындай башка бир балдар ооруган, ар кандай балдары менен чогуу бала бакчага же мектепке барганга макулсуңар. Бирок биз балдарды жароокер болушун каалап атабыз да. Канча балдарды биз мышыкка, итке, балдар кичинекей итти, мышыкты көргөп же коёнду көргөндө чуркап бара калып кармап атса, тийбе деп канчабыз кыйкырабыз. Көрдүңөрбү? Биз балдардын жароокер жана мээриман болушуна өзүбүз тоскоол болуп атабыз дагы. Жакында эле көчөгөнү бир кесиптешим менен сүйлөшүп отурсам, бир терапия өткөрүп, анан 6-терапияда бир эне жарылды дейт. Ага чейин мен сонумун, ата-энем сонун тарбиялаган 45-48 жаштагы кишикен. Мен сонумун, үй бүлөм сонун, менде эч кандай проблема жок деп атып, 6 айлык бир терапия болуп, анан акыркы терапияда жарылды дейт. Эмне болду десе, ошо ыйлап, мен 21 жашта кызым бар, күнүгө согушабыз дейт. Чашташып согушабыз дейт. Эми элестетсеңер, 48 жаштагы апа, 21 жаштагы кызы. Экөө бир маселени чече албай атат дагы, агрессия менен, согушуу менен, чашташуу менен, кыйкыруу менен чечишип атат. Эмнеге? Анткени биринчиден эне менен кыздын ортосунда эч кандай бир байланыш жок. Экинчиден, бала бакча кичинекей чагынан баштап биз бул кичинекей чакка эмнеге кайра туруп атабыз? Анткени бул өтө маанилүү. Баланы коркутуу, жазалоо, согуу, мындай жүдөтүү, сен эч кандай оюң жок, сен эч кандай чече албайсың, мен чечем, мен сени багып атам, мен сени кийинтип атам деген доомат кою менен эгер балдар тарбияласак, булар эртең күнү чоңойот, силер карыйсыңар, ошондо эмне болот? Ит мышык болосуңар дагы, сөзсүз түрдө алар күчтүүрөөк болот. Андан кийин азыркы карылар үйү кайра мода боло баштайт дагы, сөзсүз түрдө ошол жака бир жака түшөбүз. Ошондуктан балдарыбызга ишенимдүү мамиле кылып, алтыным жаным мен сага ишенем деп ката кылып атса да кайра ишенимдүү мамиле кылышыбыз керек. Балким 5 табаңарды сындырды, балким билбейм башка нерселериңер дагы бузуп алып атат же талкалап алып атат. Бирок балага ишенимибизди биз үмүтүбүздү эч качан үзбөшүбүз керек.
Эмне үчүн бала мышык иттен коркот, айылда эле жашайт дейт. Биринчиден, чычкандан, иттен, жылаандан, көп нерседен коркутуу бул чоңдордон болот да. Мисалы, эгерде кичинекей балага, жаңы эле жүрмөлөй баштаган балага атайын ушул боюнча изилдөөлөр болгон убагында балага чоочутуу, коркутуу менен мамиле кылган болсок, же болбосо эжелери же байкелери өздөрү иттен же мышыктан корккон, анан ошол өздөрүнүн коркуусун тиги бир туугандарына же болбосо кичинекейлерге таңуулаган да. Мисалы, чоңураак өзгөчө энелер азыр мисалы чучук же казы карта же болбосо бир майлуу тамак эт келип калса, жок жебейм дейт го. Балдар да ошону кыла баштайт. Атайын изилдөө болгон ошондачы, жанакындай, мен катуу айтсам кечирип койгула, бирок жанакындай обу жок токтоп коем. Мисалы, бүт медиктердин баары айтып атат, мээ 80-90% майдан турат. Сөз түрдө жылкынын, койдун чеги менен майларды жегиле деп атат. Бирок азыркы учурда май жеген мода эмес. Ошондуктан жок мен жебейм деген апанын айткан сөзүн укканда бала дагы жебей баштайт. Ошондуктан, урматтуу апалар, балдардын көзүнчө мен муну жебейм деш. Өзгөчө апалардын кыймыл аракетин балдар 100% кайталайт. Эгер силердин ар бир мен муну ичпейм, муну жебейм десеңер, бала да ошону кыла баштайт. Өзүңөр деле байкасаңыздар керек. Ошондуктан кыймыл аракетибизде эгерде жеңер келбей атса дагы, балдарыңарга акырын көрсөтпөй, үн чыгарбай эле акырын ошону кылсаңар болот да. Бирок силер эгерде ошону өзүңөр кылсак, өзгөчө энелер, бала дагы так ошону көчүрөт. Ошондуктан 4-5 жаштагы балага көбүрөөк ката кылганга уруксат беребиз. Көбүрөөк ката кылсын, аракет кылсын, кыла берсин. Суу ташып атып, бут кийимине төгөт, суу болот, шымын алмаштырасыңар, балким 10 жолу алмаштырасыңар. Өзгөчө жай учурунда чуркап атып тизелери айрылат, шымдар айрылат, башка нерселер болот. Эми ошон үчүн бир кичинекей кийим үчүн балдарды сабаганга, урушканга кыйкырып, такыр эле баланы башка өзгөчө досторунун жанында аброюн түшүнүп, авторитетин түшүргөн өтө ката. Эгерде балдарыңарды жакшы таанып, балдарыңардан жакындагыңар келсе, балдарыңардын досторун чакыргыла. Өзгөчө 4-5 жашта, 5-6га чамалап калганда балдар дос күтө баштайт. Тиги досум бар, бул досум бар дейт, алардан таасирлене баштайт. Ошол учурларда ал досторун үйгө чакырып, балким мороженое менен же болбосо жакшы көргөн тамактары менен, жакшы бир тамактары менен сыйлап, урмат көрсөтүңүздөр. Ошондо балдарыңардын дагы авторитети көтөрүлөт, сиздер да көтөрүлөт. Сыртка чыкканда, сенин атаң сонун турбай, сенин апаң сонун турбай, ой, сонун жыргал экен, о, жыргадык, кайфчы, сонун иштиге тамак деп сүйүнүшөт дагы. Сиздин балдарыңар ошолордун жанында сүйүнөт. Биринчиден, экинчиден болсо, кандай балдар менен дос болуп атат, кандай мамиле түзүп атат, кандай сүйлөшүп атат, кандай ойноп атат, ошонун баарын өзүңөр көзөмөлдөгөндө болосуңар. Эмне үчүн үйдө аябай сүйлөйт, бирок чоочун киши келсе эле сүйлөбөй калат? Эмнеден? Биринчиден, бала кимге ишенсе ошонун жанында сүйлөйт. Экинчиден, үйгө көбүрөөк конок чакырыңыздар, көбүрөөк конокко барыңыздар. Ошондо бала жаңы жүздөрдү көрөт дагы, ачылганды үйрөнөт. Баланы көп сүйлөтүү эмес, баланын көбүрөөк оюн угуу. Эгерде балаңар кичине жакшы сүйлөй албай, же болбосо чечкүндү боло албайса, азыр 1000 сомдон жаңы микрофондор сатып атпайбы? Bluetooth менен кошо аласыңар да, караоке ар кандай ырлар бар. Микрофондор менен сүйлөткүлө, өзүнүн үнүн уксун, ырдасын, чогурдагыла, үй бүлөңүздөр менен чогурдасаңыздар, дикция дагы, тил дагы, жаңы сөздөр дагы ошону менен мындай жакшы өрчүт да. Ошол эле кезде жанагындай чоң ата чоң энелер, жомоктор балдардын калыптанышына өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк берет. Биз 6-7 жашка кийинки сабакка өтөлү. Бүгүн 4-5 жаштан анан суроолорго акырын өтө баштайлы. Мындай бир суроо келиптир да, кызым көп урушат, кантип ынтымактуу болушат дейт да. Кызы 4 жашта, уулум 2 жашта, көп урушат, кантип ынтымактуу болушат. Урматтуу эжем, ким суроо берген болсо, биринчиден, эгерде улуураак, эгерде экөө урушуп аткан болсо,
Биз автоматически кээ бир учурларда кичүүсүнө болушуп кетебиз да. Андай болушу өтө туура эмес. Мисалы эгерде эки урушуп аткан учурда акырын келесиңер да кыйкыруу менен эмес, жулкуу менен эмес, келип туруп экөөнүн боюнда балким ошондой отурасыңар, экөөнүн тең көзүн карайсыңар дагы. Анан кичүүсүнө айтасыңар: эжеңди угасың. Эжең сага жаман нерсени каалабайт. Эжең сен эжеңди угушуң керек деп ар дайым 10 жашта болобу, 12 жашта болобу, 13 жашта болобу, 14 жашта болобу, биз улууларды аброюн түшүрбөйбүз. Биз кичүүлөрдү көздөй тартпайбыз. Биз ар дайым адилеттүү, эки тарапты тең карап, эжеңди угасың деп туруп барып, бирок эжесин өзүнчө бөлмөгө алып барып туруп, анан айтабыз: кызым, сенин иниң бар. Иниңди сен антип уруша берсең, адилетсиз боло берсең, ал дагы сага эметет. Ал кичинекей. Сен улуусуң. Сен менин жардамчымсың. Мен жокто болсо сен карап турасың. Сен деген ар кандай башка жака, жаман жака түшүп кетпеш үчүн карап турушуң керек. Сен менин жанымсың. Келчи, мен сага ишенем деп, улууга мындай айтканда туура насаат бергенге аракет кылабыз да. Анан 4 жаштагы кыз ал деле бала, кичинекей. Ар кандай нерселерден болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан улуу кичүүнүн ортосунда ызаат жана сый мамилени көрсөткөнгө аракет кылсак, андан тышкары ата-эне катарында биз сөз түрдө өзүбүз үйдө балдардын көзүнчө урушуп, кыйкырышып, же болбосо согушуп, же болбосо бир нерсе ыргытышсак, сөз түрдө балдар аны да кайталашат. Ошондуктан үй бүлөдө ата-эне биринчи үлгү болуш керек, ар кандай ызы чуудан алысыраак болуш керек. Биз балдарыбыздын жанында ар дайым жакшы ата, жакшы эне болушубуз керек. 8 жашар эркек бала өтө тартынчаак, билсе да айтпайт, энергичный эмес, эч нерсе кылгысы баргысы да келбейт, зериге берет. Биринчиден, 8 жаштагы бала андай болбош керек. 8 жаштагы бала чуркаш керек, ойнош керек, күлүш керек, сураш керек, ар кандай нерсени болуш керек. Эгерде түнт болуп аткан болсо, сөз түрдө демек мунун баланын оюн эч ким сурай элек да. Балаңыздан оюн сураңыз, ачыңыз. Жакшы бир досторун чакырыңыз. Жанакы айтып аткан методдордун баары эле ошол. Досун кийим, кел чакырабыз, кел конокко чакырабыз, аралаштыргыла, башка жактарга жөнөткүлө. Азыр 8-9 жаштан баштап балдарды лагерьге чакырышат, айылга жөнөткүлө. Балдардын ачуунун толтура жолу бар, өзгөчө оюн аркылуу. Бала эгерде такыр эле түн кыймылдагысы келбей атса, эми физиологиялык жактан эгерде кандайдыр бир жүрөк оорусу, же болбосо башка бир оорусу жок болсо, ошондой кылат. Эгерде оорусу бар болсо, аны сөз түрдө педиатрлар менен кеңешишиңер керек. Бирок 8 жаштагы бала такыр эле үйдөн чыккысы келбей эле, жатып эле мындай түнт анан жабык болбош керек. Демек, кандайдыр бир түшүнбөй аткан травмалык маселелер болушу мүмкүн. Кийинки сабакта буюрса 6, 7, 8 жашка өтөбүз. Ошондо бул переходной возрастындагы эшиги кирип бараткан учуру, ошондуктан ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Азыркы учурда переходной возрасттын эшиги 8 жаш. Уулу балдарды спортко берсек болот, 6-7 жаштан футбол, бокс жана башка ошондой. Футболго берсеңер болот, акырындан аралаштырып. Бирок сөз түрдө тренерлер менен сүйлөшүш керек. Баланы дароо эле барып туруп эле жанакындай мушташ согушка эмес да. Анткени бокс жана күрөш ошого окшогон нерселерде спаррингке чыкканда баланын биринчи денеси ооруп калат, экинчиден денеси ооругандан кийин ал спортко баргысы келбей калат. Атасы же бирөөсү кыйнап, кыстап спорт менен машыгуу эмес. Ошондуктан баланын өзүнүн каалоосу өтө маанилүү. Бирок 8, 9, 10 жаштан кийин кылса болот. Бирок футбол командный оюн жана баланы ачат. Ошондуктан футбол жакшы эле нерсе. Эч кандай эметилбейт. Бирок жанакындай физический, агрессивный спаррингке чыгып, согушуп, күрөшүп, тебишчү нерселерден кичине бала өзүнүн аң сезими, өзүнүн ою толуп, өзү каалоосу келгенден кийин гана баштасак дагы жакшыраак болот. 8 жаштагы балам күндө акча сурайт, күндө берем дейт. Биринчиден акчаны берүүнү токтотуңуз. Ошол билбейм, мороженое же болсо бир нерсени аз-аздан биринчиден күнүнө 1 мороженое алып бересиңер, андан кийин шартты жанакындай чогулуштарда айтасыңар. Күнүгө алып бере албайбыз, акчабыз аз.
деп балдарыңа түшүндүрсөңөр деле жанагындай супермаркетке же болбосо дүкөнгө барганда дагы талашып тигини каалайм муну каалайм дебейт оңой менен. Бала сөзсүз түрдө жароокер бала тарбияласаңыздар, балаңыздар силерди кыйноодон эмес, акчам жок дегенди үйрөтүшүңөр керек. Негизи эле жашообузда биз жок деген нерсени үйрөтүшүбүз керек. Эгерде баардык нерсеге боло берет экен, акчалы алсам болот экен десе, эртең күнү бербей койсоңор, балким акчаңарды урдай баштайт. Ошондуктан муну түшүндүрүү менен акырын, ирети менен түшүндүрүшүңөр керек. Биринчиден, ошол 8 жаштагы бала эмне алып аткан болсо, мисалы мороженое алып атат, акырын мороженое кел 2 күндө бир жейбиз, 3 күндө бир жейбиз деп, мынтип 3 күндө бир жолу мороженое жегенге түшүрсөк болот. Эгерде 8 жаштагы бала досторуна алып барып бирдеме берип аткан болсо, ошол алчу нерсени алып туруп, досторун үйгө чакыргыла дагы ошол нерсе менен бергиле. Анан үйүңөрдө дасторкондо отурганда бир гана жолдошуңар менен эмес, ошо балдарыңар дагы кээде карыздарыңар бар экенин, акчаңар бар же жок экенин балдар да угуш керек. Антпесе балдарды силер эгерде эч кандай үй бүлөлүк маселелер менен тааныштырып көрбөсөңөр, балдар анда иждивенец деп коет, бир тараптуу эле атамда акча бар, апамда акча бар деп бир тараптуу өзүнүн напсисине мындай айтканда ошону менен кыймыл аракет кылып калат да. Мисалы көчөгөнү бир тушоого, бир тойго барып келди кызым, 10 жашта, анан тушоодо чуркап 200 сом утуптур да. Анан эртең менен биз баягы күнү үй бүлөбүз менен чогуу сейилдеп чыгып 2-3 күн мурун. Анан жаныбызда аз эле акча бар экен, кошунадагы дүкөндөн печенье алдык, анан 110 сом карыз болуп калганбыз да. Анан 110 сом карыз болуп калып, анан бүгүн 200 сом кызым алгандан кийин, эми ал анын акчасы да, анан апасы айтыптыр да, ошол 110 сомду төлөп койбойлу ошол акчадан дептир да. Анан кызым мени менен келип жана иштеп атсам жаныма келип экөөбүз кеңештик да. Анан кызым айтат, баарына оюнчук беришти, мага болсо акча берип койду. Анан бир жана резина бар го, мына ойноткон, атымды унутуп калдым. Ошол оюнчукту алгым келип атат дейт да. Анан мен макул дедим, сенин негизи 200 сом сенин акчаң. Сен уттуң, сенин акчаң. Бирок сен өзүң чечишиң керек дедим. Кааласаң төлө, кааласаң оюнчук ал. Бул сенин эркиң, сен чечишиң керек десем, ойлонуп, анан барып туруп, баары бир ошол биздин карызыбызды барып төлөп келди да. Ошондуктан бул биз балдарга мындай альтернатива сунушубуз керек ар дайым. Биз бар төлө, башымды оорутпа, сен деле жебедиң беле эмес да. Биз чогуу эле жебедик беле, эмне болмок эле эмес. Ошондуктан акча финансовый грамотность деп коет, мунучу биз балдарыбызга, мисалы 6-7 жаштагы балдарыбызга балким жумасына 10 сом, 20 сом бергенибиз зыян эмес. Бала акча эмне экенин үйрөнөт. Бирок акча менен дагы манипуляция кылууга уруксат бербешибиз керек. Мисалы мороженое алганга чоң атасы же тайатасы же башка жактан же өзүңөр 10 сом 20 сом бересиңер, ал акчаны же чогултат, же коротот. Бирок колунан келишинче мисалы эгерде 20 сом берип атсаңар, акчаны чогултканга акырындан үйрөтүшүңөр керек да. Акчаны туура пайдаланганды үйрөтүшүбүз керек. Акча өтө жаман эмес. Туура пайдаланганды үйрөтсөк, экономдогонду үйрөтсөк, же болбосо мисалы балаңар скейт алгысы келип атат, кел экөөбүз чогултабыз. Мен сага 20 сом берем, сен дагы аракет кыласың, сен да чогултасың деп үйрөтүшүбүз керек. Ошондо андан кийин бир айдан кийин скейт алабыз чогуу деп, экөөбүз чогуу барып, жүрүп барып көрүп келели деп, ошо көрүп баасы канча экен деп, анан экөөбүз балким копилка ачып, копилкага ошол жерге чогултуп, мисалы 2000 сомдук скейт болсо 2000 сомго чейин чогултуп, балким ошол эми майдасынан көп сабыры жетпей калышы мүмкүн балдарыңыздардыкы. Бир айча ошол өзүнүн карманный расход деп коет го, кичинекей акчасынан чогултуп, бир 200-300 сомго чейин чогултса, калганын өзүңөр толуктап алып койсоңор өтө сонун болот. Бала дагы бир максатка жеткен болот. Экинчиден, акчаны үнөмдөгөндү, экономдогонду чогултканды үйрөнөт. Эгерде кичинесинен бала үйдөгү чыр-чатакты көрүп чоңойсо, ошонун айынан өзү агрессивдүү болуп калса, бул жагдайда оңдосо болобу же характерине уже калыптанып калабы? Ар дайым оңдосо болот. Бала, адам дагы оңдолот.
Бирок баланы оңдоштон мурунчу келиңиздер. Урматтуу ата-энелер, эжелер, байкелер, биз өзүбүз оңдололу. Мен силерге дагы айтып атам, өзүм дагы оңдолгонго аракет кылып атам. Мен деле идеальный эмесмин. Эч ким идеальный эмес. Алла Таала баарыбызды напсибиз менен жаратты да. Ошондуктан биз ар дайым өзгөрүп, өзүбүздү жетиштирип, оңдолгонго, түзөлгөнгө, өзүбүз менен күнүгө күрөшүшүбүз керек. Күнүгө адам болушубуз керек да, күнүгөчү. Ошондуктан биз балдарыбызга биринчиден үлгү болушубуз керек. Экинчиден бала оңолот. Агрессивдүү нерселердин баары кетет да. Ошондуктан агрессиянын баары оңдосо болот. Акырындан биринчиден эгерде бала агрессиясын көрсөтүп тентек кылып атса, бул наоборот жакшы. Анткени агрессияны чыгарып атат, демек агрессиясы бар экенин билебиз. Ошону оңдогонго аракет кылабыз. Мурунку сабактарда агрессияны кантип контролдосок болот боюнча сабак бергем. Ошону карап көрсөңүздөр. Мисалы бала ачууланганда, билбейм, колу менен чапсын, же болбосо бутка мындай жер тепкилегенге аракет кылсын, ошого окшогон нерселерди кылса, бул эме болот да, бала ошол аркылуу чыгара алат. Силердин сурооңор, акчам жок деп айтсам, бала бизде жок экен деп өзүн түшүрүп салбайбы, психологиялык жактан жабыркап калбайбы, кантип тура түшүндүрүү керек. Саламат байке, саламат болуш керек атыңар, саламат жолдоп турат. Акча эми жок болсо жок деп айтышыңар керек. Эгерде биз ар бир каалообузду, мисалы силер балким Мерседес алыңар келет, же болбосо билтеген мисалы джип алгыңар келет да. Бирок ар бирөөбүз чөндөгүбүзгө жарашады. Эгерде биз 200 сомго туруп элечи күнүгө мороженое алып бере берсеңер, балаңар мороженейден билбейм, семирип кетпейт, эметпейт. Бирок биз маалы менен, убагы менен жана чеги менен кыймылдаганды үйрөнүшүбүз керек. Психологиялык жактан жабыркап кетпейт. Неге жабыркамак эле? Бул 8 жашта, 9 жашта, 10 жаштагы бала. Биз эгерде ошол үнөмдү туура жактан, акчаны туура пайдаланганды, абалыңарды, шартыңарды туура түшүнсөңөр, бала дагы ошону жароокерлиги менен түшүнөт. Мисалы, эгерде силер алып бере берсеңер, бүгүн мисалы акча бересиңер. Эртеңки күнү айткан телефонду алып бересиңер. Андан кийин баягы күнү бир тең тушум айтып атат, кызы кайсы бир лицейде окуйт экен. Redmi реклама кылгым келбейт, бирок жөнөкөй бир смартфондун Redmi'нин эң жакшысын алып бердик дейт. 2 күндө жок кылып салды дейт. Атайын жок кылды, же эмнеге жок кылды билбейбиз. 16-17 жаштагы кыз, анткени классындагылардын баары iPhone гана колдонот экен. 12-11 iPhone гана колдонот экен. Анан алардын жанында балким телефон көтөргүсү келген жок, көрсөткүсү келген жок ал телефонун. Анткени уялды. Эгерде биз баалуу катары акчаны, бийликти, телефонду жана башка нерселерди маанилүү катары көрсөтүп койсок, эртеңки күнү ата менен баланын ортосунда мамиле тилекке каршы ошол материалдык баалуулуктар менен гана чектелип калат. Эгерде силер телефон алып берсеңер, жакшы көрөт экенсиңер, демек мен атам мени жакшы көрөт, анткени мага телефон алып бер дейт. Эгерде телефон алып бербей койсоңор, мени атам жакшы көрбөйт, демек мени барктабайт, значит я никому не нужна дейт да. Жоксо мен эчким керегим жок экен дейт. Дароо эле ошондой бир ойго кирип калышы мүмкүн. Ошондуктан жок деп үйрөтүү бул эң чеги менен жок деп. Мисалы шартыңар, эгерде мисалы күнүгө торт алып бербей элесиңер да, шартыңарга жараша. Ошондуктан негизи кээ бир учурларда мисалы жупуну жөнөкөй үй бүлөлөр кечки тамакты кандай жешсе, мисалы эң жөнөкөй эле, билбейм, айран менен эле нан балким. Ошондой күндөрдө болуш керек. Эгерде силер биринчи, үчүнчү, анан билбейм, эң таттуу, анан эң кымбат нерселердин баарын дасторконуңар жайып алып эле, анан бай болушуңар мүмкүн. Машинеңер, билбейм, бүт шартыңар болушу мүмкүн. Бирок эгерде балдарыңарга баардык нерсенин баарын бере берсеңер, тилекке каршы балдарыңар эч нерсени барктабай, жок деген эмне экенин билбей чоңоюп калышы мүмкүн. Мисалы, өзүңөрдү деле алсаңар, мен сиздин кандай экениңерди билбейм, бирок биз жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгон, карапайым деп койчу эле го, кедей дыйкан үй бүлөсүндө чоңойгондун баары тең. Биз жок нерсени билгендиктен ата-энебизди аядык, ата-энебизди студент болуп жүргөнүбүздө ата-энебиздин берген акчасын сарамжалдуу пайдаланып,
абаларыбыздын, байкелерибиздин, тагаларыбыздын кийимин кийдик да. Биз эч качан уялган жокпуз, эч качан тартынган жокпуз. Азыр деле бала бакырабыз, мисалы, детский кийимдер, өзгөчө балдардын кийимдери бири-бирибизге өтөп турабы? Бири-бирибизди кийинебиз. Баарыбыз тең эле жапчаңы кичинекей балдардын кийимдерин ала албайбыз да. Эми бул ачык айкын эле сөз. Ошондуктан биз балдарыбызга канча балаңар кандай экенин билбейм, бирок жок дегенди биз балдарыбызга акырындан үйрөтүшүбүз керек. Ошондуктан үй бүлөдө жанакындай чогулуштар болуп туруш керек, бала угуш керек. Мисалы, эркек киши өзгөчө каалаганда бара калып туруп бут кийим алып, каалаганда костюм шум ала бербеш керек. Үй бүлөдө кеңеш керек. Мен костюм алышым керек болуп атат, мен жолугуштарым момундай болуп атат, мен бир костюм алайын дедим эле дегенде, балким ошо кызыңар, балаңар, жолдошуңар да айтышкан. Балким акчаны силер таап атасыңар, ооба. Бирок үй бүлө болгондон кийин баарын айтканга укугу бар да. Балким жолдошуңар, сүйгөнүбүз, балким жолук алгысы келип атат. Балким апасына же болбосо ооруп аткан бир тууганына бир 2000 сом, 3000 сом берип коелу деп кеңешесиңер. Макул деп кеңешип ошону бересиңер. Анткени аял кишинин да укугу болуш керек. Эгерде аялдарыбызга туура эмес мамиле кылып, аялдын ою жок, аялдын эрки жок, аялдын билбейм, мындай үй бүлөдө аялдын үнү угулбаса, дасторкондо билбейм, аял киши өзүнүн ээн эркин сезбесе, бактылуу сезбесе, балдар бактылуу боло албай калат. Бул бир чоң сыр, дай болгон бир изилдөөнүн баардыгында тастыкталган нерсе. Ошондуктан үй бүлөдө аура, үй бүлөдө бактылуу каалабасак, эң биринчи апалар бактылуу болуш керек. Апалардын арты менен аталар да бактылуу болот, балдар да бактылуу болот. Ошондуктан келиңиздер ошого аракет кылабыз. Жолдошу менен балага кантип баланста көңүл буруу керек деген суроого аябай бир мени кызыктырды да. Эң кызыгычы жана ошо жетилүү жөнүндө айтып атпадым беле, ошондо кичине башка жакка өтүп кеттик. Урматтуу өзгөчө эркек байкелер, инилер, келгиле чоңоёбуз, баарыбыз тең келгиле жоопкерчиликти алабыз. Эгерде бир жеңе же бир кыз ушуну сурап атса менден, мен балама көңүл бурамбы же күйөөмө көңүл бурамбы деген суроо, бул демек менин дагы бир чоң балам бар дегенге барып атат да. Бул негизи туура эмес сөз. Кээ бир келиндер айтат, менин 4 балам бар да, бирөөсү менин күйөөм дейт да. Бул туура эмес нерсе да. Биринчиден эркек күчтүү болуш керек, эрктүү болуш керек. Эгерде аялдарыбыз ооруп калса, аялдардын ордуна туруп ошол жумушту кыла алгандай болушубуз керек. Үйдү да тазалап, билбейм, тамакты да жасап, кирди да жууганды билишибиз керек. Эгерде аялдарыбызга бирдеме болуп, же больницада, же балдарыбыз менен бир жакка түшүп калган болсо, такыр эле ляля эмеспиз да баарыбыз теңчи. Ошондуктан жолдош, билбейм, эгерде бир эркек канча жыл чогуу жашап атышат билбейм, бирок бир эркек мага көңүл бурбай атасың, балага көбүрөөк көңүл буруп атасың деген келесоолук бир суроону берип аткан болсо, аял киши ошону сезип кыйналып аткан болсо, бул эркек эмес ал кишичи, тилекке каршы ал дагы эле бала өзү. Такыр эле жетил элек экен да. Тилекке каршы ошондой жетил элек адамдарды тарбиялаганда кайра эле ошол апалар, урматтуу апалар. Ошондуктан келиңиздер, мындай балдарыбызды кичинекей чагынан баштап эрктүү жана өзүнүн оюн айта алгандай кылып тарбиялайбыз. Ошондо ал күчтүү дагы болот. Ошондо ал мындай так жүргөндө да үйрөнөт, жоопкерчиликти алган болот. Ошон үчүн 4-5 жаш кайра эле ошого келип атабыз. Жоопкерчиликти балдарга акырындан бере баштайлы. Билбейм, бут кийимин тазалай алат, носкиин жуй алат, кийимин тандап кие алат. Кир кийим болуп калса, же болбосо бир жери ооруп аткан болсо, апасына келип айта алат, апам биягым ооруп атат, тиягым ооруп атат, мага муну берчи, тигини берчи. Же болбосо бут кийими суу болуп калса, чуркап келип туруп бут кийимин чечип, кайра таза кургак бут кийим кие алат. Эгерде биз бала менен ишенимдүү мамиле кылып, ага ишенсек, ката кылгандан бала коркпойт. Чоңойгондо эгерде биз коркутуп койгон болсок, жанагыдай мүмкүнчүлүк ошондой берилбесе, өзүн күнөөлүү сезген, ар бир кыймыл аракетте өзүн күнөөлүү сезет. Азыр мага эмне деп айтат? Азыр аялым эмне деп башымды оорутат? Же болбосо азыр күйөөм эмне деп айтат? Туу, мен деген 200 сом көп коротуп салдым, мен башымды оорутат, эмне кылам деп корккон аял менен корккон эркек болбойт. Биз болсо азыр коомчулугубузда монда карап кайра ушу темага киргим кээде айла жоктон киребиз. Бирок ошондой чөйрөбүздөчү бир 200 сом үчүн урушкан, талашкан үй бүлөлөрдү көрүп жүрөгүм ооруйт да, бир гана ошол
тигиндей болуп калды, мындай болуп калды. Өзүнө ишеними басаңдап калат, өзүнө ишенбей калат. 4-5 жашта ошон үчүн эрип бергиле. Канча жашта болсо балдарга ката кылып, на пробах ошибках деп коет. Кылып көрүп, ката кылып, тажрыйба алганда үйрөтүшүбүз керек. Эгер коркутуп койсок, анда эч кандай тажрыйба албайт. Корко берет дагы, калпайта берет, жашыра берет, уурдай берет. Ошон үчүн коркуу сезим менен эмес, ишенимдүү мамиле менен кылсак ошондо жакшы болот. Урматтуу апа, жанакы эже суроо сураган. Жолдошуңуз сизди, балаңызды биринчи, мисалы экөөңөрдүн ортоңордон бала пайда болгондон кийин сөзсүз түрдө балаңарга көбүрөөк көңүл бурасыңар. Баланын өсүшү, өнүгүшү. Бирок ошол эле кезде күйөөңөрдү дагы такыр эле таштап салбайсыңар. Мисалы аял менен эркектин ортосунда билбейм, чогуу жатышы керек. Чогуу тамактаныш керек. Жолдошуңардын билбейм, кийим кечесинин тазалыгына карашыңар керек, үйдүн тазалыгына карашыңар керек, тамактын убагы менен жасалышына карашыңар керек. Ошого окшогон нерселер эркек болсо иштеп келип акчаны алып келиш керек, дастар тамагын, продуктылардын баарын алып келиш керек. Үйдөгү ар бир болуп аткан нерсесин экөө ачык айкын сүйлөшүп чече алганды билиш керек да. Бирок эч качан мен күйөөмөбү же баламабы деген суроо болбош керек. Эми балага көңүл буруучу нерсе башка, жолдошко башка. Ошондуктан баланс деген нерсе жок да. Балага наоборот, эгерде силер балага көңүлгө бура албай атсаңар, жолдошуңар силерге колдош керек. Эртең менен кечинде туруп ошол баланын билбейм тозуш керек болсо, эркек туруп тозуш керек. Эгерде бала ооруп аткан болсо, ошол башында туруш керек. Неге эркек жатып укташ керек дагы, аял киши гана ошону караш керек деп. Бир үй бүлөбүз. Ата, эне деп экөөнү бекер айтпай элебиз да. Ата бир гана уктай бериш керек, анан эне караш керек деген нерсе жок да. Ошондуктан биз ата катары энелердин балдар менен жолсо биз чогуубуз, чогуу карашыбыз керек. Биз бири-бирибизди колдошубуз керек, бири-бирибизди жакшы көрүшүбүз керек. Бири-бирибизге жакшы көрүү деген нерсе эмне? Бул бири-бирибизди колдогонубузда, бири-бирибизди мындай айтканда көңүл бурушубуз, бири-бирибизге жакшы сөз айтышыбыз. Ошонун баары болуп туруш керек. Жолдош тандоодо алгач кайсы сыпаттарга жолсо кандай нерсеге карашыбыз керек деген бир суроо келди. Урматтуу үйлөнөм деп аткан эжелер, карындаштар же болсо бир туугандар, эң биринчи окшош жагыңар көп болуш керек. Окшош жак көп болуш керек. Мисалы, бир адам, эгерде силер ыймандуу болсоңор, намазыңар окусаңар, ал кишинин да намаз окушу жакшы болот. Эгерде силер теңиңер менен, мисалы, орто баалуулуктарыңар, окшош баалуулуктарыңар, мисалы экөө окшош жагыңар көп болуш керек дегенде, баалуулуктарыңар көбүрөөк болуш керек да, окшош жагынан. Мисалы, экөө тең коммерсант болсо, балким бактылуу жашап кетишет да, бирок бирөө акча деп жүргөн болсо, бирөөсү болсо эптеп эле күйөөгө тиейин, же эптеп эле үйлөнөйүн деген болсо, балким ошол жакта талаптар ар кандай болуп калышы мүмкүн дагы. Сен иштебейсиң деген уруштар көбүрөөк болот да. Сен аз акча алып келесиң деген уруштар көп болот. Анткени бирөөсүнүн баалуулугу акчага байланган болгондуктан, экинчиси болсо мен карапайым эле жөнөкөй эле бир жашагым келет, мен бай болгум келбейт деген түшүнүктөгү болгон болсо, экөө ар дайым урушу акча менен болот. Же болсо ушундай баалуулуктар бар. Мисалы, көп балалуу болгусу келген баалуулуктар болот. Кээ бирөө балалуу такыр болгусу келбеген азыр кызыктай адамдар чыгып атат, ошондуктан айтып атам да. Көп балалуу болгусу келип, чогуу айылда жашагысы келген, же болсо шаарда жашагысы келген, ошон орток баалуулуктар көбүрөөк, окшош жагыңар көп болсо, ошондой жолдош менен баш кошсоңор же күйөөгө тийсеңер же үйлөнсөңөр, Кудай буйрса бактылуураак болосуңар. Эми пайгамбарыбыздын сүннөтүн жана эмесин баарыңар билесиңер, аны кайталаганын кереги жок. Ыймандуу болушу өтө маанилүү. Бир гана азыркы учурда эми сакал таштап же болсо топу кийген эмес, урматтуу бир туугандар. Илимдүү болушу, эртеңки күnkү жоопкерчиликтүү болушу, эрктүү болушу, өзүнүн ою болушу, так жүрүшү, жакшы адамдар менен мамиле түзүшү, адамдар менен ачык айкын сүйлөшүп, өзүнүн оюн айта алышы өтө маанилүү нерселерден бирөөсү. Ошондуктан
Мындай айтканда интернеттен таанышып алып эле эптеп эле намаз окуйт экен, намаз окуйсуң, намаз окуйбуз, болбосо Россияга бардың беле, барганбыз деп мындай материалдык баалуулуктарга эмес, көбүрөөк руханий баалуулуктар окшоштугу болсо, сөзсүз түрдө Кудай буйрса Алла Таала бактылуу кылат жана характер жагынан да дал келишесиңер да. Маселе жагынан дагы мисалы кээ бир адамдар өтө бир мелочный жагы болгондор бар, кээ бирөө мындай бейкапар болгондор бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө карап чогуу бир мисалы Туркияда, башка өлкөлөрдө помовка деген бар го, жана кудалашуу деген бар. Үйлөнөрдүн астында бир 6 айга, 3 айга кудалашуу, иймек салып, ошондой нерсе өтө жакшы нерсе. Мен ошону сунуштайт элем. Иймек салышып, кудалашып бир 3 ай жок дегенде мындай жеңелери менен 3-чү киши ортомчу катары болуп жолугушуп сүйлөшкөн, бул бири-бириңерди тааныганга жакшы бир өбөлгө түзөт. Буюрса дагы бир суроолор жок окшойт. Урматтуу эжелер, байкелер, Кудай буйрса канча убакыт болуп кетти окшойт билбейм, бирок орточо сабактарыбыздын баары 1 сааттан. Каалайт элек Кудай буйрса азыр техникалык жактан кээде ар кандай маселелер болуп калатат, YouTube'га да чыгалы деген жакшы бир оюбуз бар, максаттарыбыз бар. Ошол да иншалла ишке ашып кетсе, анан силер дагы башкалар менен бөлүшүп коюп турсаңыздар, азыр Кудай буйрса 1240 кишиге жетип калды. Каалайт элек бир көптөгөн эжелерге, жеңелердин ар бир үйгө кирсек, ар бир үйдө ушундай жакшы бир балдардын, кыздардын тарбияланышына бир себепчи болсок, баарыбыз ушу силер да, биз да буйрса баарыбыз тең балдарыбыз ыймандуу, жакшы, күчтүү болуп тарбияланышына баарыбыз тең кол кабыш кылсак, баарыбыз тең. Ошондо Кудай буйрса баары жакшы болот да. Өзгөчө бүгүнкү кичине темадан кайра кайтып келип, 4-5 жаштагы балабызга көбүрөөк шарт түзүп беришибиз керек, көбүрөөк жоопкерчилик беришибиз керек, көбүрөөк оюн угушубуз керек, көбүрөөк ар кандай оюн зоокторго чогуу ойношубуз керек да. Көбүрөөк көңүл бурсак, балдарыбыз Кудай буйрса эрктүү, ишенимдүү жана күчтүү болушат буйрса. Аман эсен туруңуздар, Кудай буйрса. Суроолоруңарды жаза бериңиздер. Кудай буйрса ушундай ар бир сабактан кийин сөзсүз түрдө суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Аман эсен туруңуздар, балдарыңарга сүйүктүү үй түзүңүздөр, урматтуу ата-энелер. Ар бир балага сүйүктүү, бул биздин лозунг. Ар бир шартта, ар бир жакта, кайсы жерге болсоңуз, балдарга туура жана жакшы мамиле кылсаңыздар, Кудай буйрса балдарыбыз, коомубуз оң болот, балдарыбыз күчтүү болот, бактылуу болот, үй бүлөлөрдүн баары жакшы болот буйрса иншалла. Аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум.